Саясатчы, жарандык активист Сейтек Качкынбаев менен көчмөндөр оюна болгон даярдыктарга себеп салуу менен кетирилген мүчүлүштүктөр албетте бул өткөн жылдагы анан коюлган максаттар тууралуу сүйлөшкөнү жатабыз. Сейтек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Арбаңыздар. Мен дароо эле даярдыктан баштайын деп атам, себеби дегенде 1 ай калды дегенибиз менен албетте бул убакыт тез эле өтүп кетет. Азыр экинчи жолу былтыркы салынган ат майданында курулуш, ошол эле жол салынып жатканын жогоруда белгилеп өттүк. Буга кошулуп ташталып албетте каражаттар дагы кетүүдө. Анткени менен багы азырынча албетте багы оюн өтөт дегенден кийин эч нерсе өзгөртүлбөйт, коноктор чакырылган жана башка. Ошентсе дагы бул суроону төмөндөгү суроону берейин деп жатам. Азыркы биздин ошол экономикабызды эске алганда, анан дагы жогорудагы айрым ошол эле жарандык активисттер, укук коргоочулар белгилеп жаткандай эле шашылыш жумуштардын кыска убакыт мөөнөттө аткарылып жаткандан улам, балким дагы ушул оюнду мыктылап даярданып алып өткөрсө, мындай өксүктөр болбойт беле деп ойлоп кетебиз да. Сиз кандай ойдосуз бул боюнча? Бул нерсеге негизинен бардык нерсе өтүп жатканда биз бул себеби экинчи жолу кайталанып атпайбы 2 жыл мурда өткөндөн кийинчи. Биз бул жерде максатка жараша анын маанисин карашыбыз керек да. Мен ишенгим келип турат. Менин түшүнүгүмдө бул көчмөндөр оюну деген иш-чара 2 максат көздөп өткөрүлгөн болуш керек деп ойлойм да. Биринчиси бул туризмди промоушн кылуу, Кыргыз Республикасынын туризм базарында дүйнө жүзүндө өзүн промоушн кылып, өзүн ошону реклама кылуу да. Биз мынандай туристтик өлкөбүз, бизге келгиле, биз ачыкпыз дегенчи. Өзүбүздү апил кылуу дүйнөгө. Анан экинчиси бул улут куруу деген жалпы өлкөдөгү масштабтык программанын улут куруу саясатынын алкагындагы бир иш-чара болуш керек да. Себеби биз өзүбүздүн этно оюндарды дагы бир жолу бышыктоо аркылуу, бирөөгө көрсөтүү аркылуу биз өзүнүн улуттук биримдигибизди, улуттук айдентитибизди, орусча айтканда идентичность, ушундай бириктөө, чыңоо болуп турат да. Негизи ушул көздөп өткөргөндө бери мындан бүгүнкүгө чейин 2 жыл өтүп отурат. Бирок биз ушул 2 жыл мурун өткөргөн мүчүлүштөрдөн, катачылыктардан кандай сабак алдык? Биз ошону эске алып, анан быйыл өткөрсөк жакшы болмок да. Арийне бул 2 жылдын ичинде ошол 2 жылдык эффектти бүгүн биз байкап коюу анчалык али эртедир. Мисалы, туристтердин багыты бүгүн туристтердин агымы көбөйдүбү? Ошол 2 жылдын ичинде улуттук аң сезимибиз күчөп кеттиби? Улуттук биримдик күчөп кеттиби? Бул ушул нерселерди биринчи мониторинг кылып, мониторинг жүргүзүп, ушуларды методологиялык жактан аныктап алгандан кийин анан ушул проектке мындан ары дагы мисалы 100 миллион сомдон 400 миллион сомго чейинки акчаны кетирип инвестиция кылуунун мааниси бар беле, жок беле? Биз ушунан ушул жактан карасак өзүн актамак да проект. Ооба, сиз айткандай экинчи ирет өткөрүлүп жаткан соң албетте бизде тажрыйба бар деп айтсак туура эле болсо керек. Ушуну мен сиз деле баягы биз сыяктуу журналисттер тараткан маалыматтарды карап, кандай даярдыктар өтүп жаткан тууралуу кабардар болуп жатсаңыз керек. Ушундан улам сиз кандай баа берет элеңиз? Ооба, мурунку жылдары өткөрүлгөн биринчи тажрыйбаны эске алганда быйылкы даярдыктар кандай болуп жатат сиздин бааңызда? Мен кичине чочулоом бар, анан бир аз шегим болуп атат. Биз мындайча чынды айтканда азыр 35 эле күн калыптыр да, баш аягы 1 ай калыптыр. Азыр 1 айдын ичинде бул ал жерде инфраструктураны кайра карап чыгуу, жолдорду куруу, ал жердеги мындай коомдук жыргалчылыктардын кайсы бир бөлүгүн жасоо элемент иштери турат да. Буларды эми бизде баягындай административдик курал катары көп колдонулуп, мындай иш-чаралар көбүнчө бул инвестиция кайра өзүнүн пайда алып келет деген сыяктуу кылып бир менчик секторлор менен кошо ишке алып барылбады мен билбейт экем. Эгер андай болбогон болсо, үстү жактан батыраак бүткүлө дегенде мүмкүн мүчүлүштөр сөзсүз кетет деп ойлойм да. Шашып, ушуп, мындай сыртын гана көрсөткөнгө аракет кылып жасайт, бирок анын сапаты чындап эле өзүнө төп келеби келбейби, буну биз көрө жатарбыз али дагычы. Сейтек мырза, менимче сиз билесиз, көчмөн калктарынын бири болгон Монголиядагы ушул жакын арада эле ошол көчмөндөр оюнуна окшош болгон фестиваль өткөрдү. Ошондо дүйнөнүн алдыңкы лидерлери барышып ошол Монголияда ал эмес кайсы бир оюндарды өздөрү аткарып көрүшүп, мындай кызыктуу өткөргөндөй түр калтырды да. Бирок эң башкысы бул маселе эмес. Ошол эле иш-чара өткөндөн кийин Монголияга инвестиция салабыз деген
көптөгөн мамлекеттердин баягы өзүнүн билдирүүлөрү болду дегендей. Анан кайра эле Кыргызстанга салыштырганда биз баарын чачып же болбосо чачып деген туура эмес болуп калар, сарптаган да каражатты. Ошол эле туризмди даңазалоодон тышкары дагы биз да коноктор чакырып жатабыз, белди конокторду. Ошолорду эске алганда Монголия сыяктуу эле алардын сапарын дагы пайдалануу менен алар дагы кызматташууга тартсак болот беле? Туура айтасыз, бул иш-чара эгер мамлекеттик проект катары карай турган болсок, бул түздөн-түз биздин тышкы саясат менен байланышы бар оюндар да. Бул деген жерде биз монголдордой болуп, биз тышкы саясатты туура колдонсок, мисалы монголдор деген караңыз, ошол Меркель келип эле Монголияга учуп барды. Ал жерде дүйнөдөгү менмин деген G7-дин улуу жетиликтин мүчөлөрү чогулуп отурду да. Бул деген өтө чоң иш да. Ошо сыяктуу биз дагы тышкы саясатта буну тышкы саясат катары да колдонсок болот да. Биз көбүрөөк бул оюнга тышкы мына Европадан, Америкадан, Жапандан ошол жактын тышкы саясаты менен айкалыштырып, ошол жактан улуу конокторду көбүрөөк чакырып, ошол жакка көбүрөөк аппел кылсак жакшы болмок. Себеби дегенде биз өлкөбүздү туристтик мамлекет катары карай турган болсок, келечекте биз өзүбүздүн таргет групп, баягындай целевая аудитория, максат аудиториябызды аныктап алышыбыз керек да. Биз кимге биз өзүбүздүн туристтик товарыбызды сатабыз депчи. Биз баягындай жакыр бакпекерлергабы же жалаң байларга, орто класстаргабы депчи. Эгер орто класстарга, байларга дей турган болсок, анда биз көбүрөөк бул иш-чараны тышкы саясаттын куралы катары Европага, Швецияга, мисалы Францияга, Америкага, Жапанга, Түштүк Кореяга, Жаңы Зеландия, Австралияларга көбүрөөк чыга турган каналдарды колдонуп, жана ошолордун масс медиасынын менен кызматташып, көбүрөөк ошол жака реклама кылсак, монголдордой болуп, бул эффектиси көбүрөөк болмок да. Рахмат айтам Сейтек мырза сизге. Саясатчы, жарандык активист Сейтек Качкынбаев менен көчмөндөр оюнуна болгон даярдыктарга себеп салуу менен кетирилген мүчүрүштүктөр, коюлган максаттар тууралуу баарлаштык.